Саламатсызбы? Эгер сиз биздин каналда биринчи жолу болсоңуз, анда подписаться кнопкасын басып коюңуз. Албетте бул сиз үчүн оңой, бирок биз үчүн өтө маанилүү. Каналыбыздын өнүгүшүнө салым кошуп жатканыңыз үчүн рахмат. Диетасыз арыктоонун жөнөкөй эрежелери. Эгер сулуу, жагымдуу, ден соолугуңуз чың болуусун кааласаңыз, диета тууралуу оюңузга да албаңыз. Тамактануу тартибине катуу эрежелерди киргизүү маанайды чөктүрүүчү нерселердин бири. Ар дайым дене мүчөңүз бир калыпта болуп, ашыкча салмак маселеси менен баш ооруткуңуз келбесе, жөнөкөй эрежелерди сактаңыз. Арыктоо учурунда керектүү натыйжага жетүү үчүн татымалдардын жардамы көп тиет. Имбирь, горчица, кызыл морч, куркума, корица диетасыз арыктоого жардам берет. Бул пайдалуу кошулмалар май кабыгын эритип, кандын курамындагы кантты калыбына келтирет да табитти басаңдатат. Диета кармабай арыктагысы келгендердин ажырашкыс досу жашыл чай жемиштер. Анын курамындагы волокно була, ашыкча салмактан арылууга себепчи болот. Жашыл чай жемишти колдонгондо өзгөчө жашыл түскө көңүл буруңуз. Шпинат, бадыраң, сельдерей, көкчөп, капусталардын курамындагы көп кездешкен калий организмдеги туздун балансын иреттейт. Бөлүп тамактануу. Диетасыз тез арыктоо үчүн күнүнө 6 жолу тамактанган оң. Ар бир 3 саат сайын жеп туруу баарынан да жакшы чечим. Натыйжада ашкажан кичирейип, зат алмашуу процесси жакшырат. Болгону жеп жаткан тамагыңыздын өлчөмү 400 граммдан ашып кетпөөсүн эске алыңыз. Кычкылтектин өлчөмүнө көңүл бөлүү. Пирог, торт, фастфуд, куурулган картошка сыяктуу тез салмак кошууга себепчи болгон тамактар дасторкондо жумасына бир гана жолу болсо жетиштүү. Аны да жалаң гана түшкө чейин жеңиз. Таттуулардан, газдалган суусундуктардан, тез даярдалуучу тамак аштардан баш тарта албасаңыз, аны колдоноордо өзүңүзгө шарт коюңуз. Суу ичесиз, жеңил салат жейсиз, белге тегерек опуруч айлантасыз, кийим жыйноочу шкафты иреттейсиз же бийлейсиз. Ушул шарттарды аткаргандан кийин гана жогорудагы тамактарды жегенге уруксаат. Мүмкүн булардын баарын жасап бүткөнчө табитиңиз качып кетет. Диетасыз арыктоодо түрткү шыктануунун маңызы зор. Колду түрүп киришсеңиз тез жана жеңил арыктайсыз. Ал үчүн кызматтан көтөрүлүү, бекем ден соолук, жаңы сүйүү сыяктуу шыктанууңузду жойбой жогорулатууга максат табыңыз. Болгону туурасын тандаңыз. Булак заман кежи.